Бүгүн 6 декабрь президент Садыр Жапаровдун туулган күнү. Ал 55 жашка толду. Садыр Жапаров 1968 жылы 6 декабрда Ысык Көл облусуна караштуу Төп районунун Кең Суу айылында туулган. Чоң саясатка 2005 жылы март окуясынан кийин аралашкан. 2020 жылдын 14 ноябрь күнү мамлекеттик жооптуу кызматтарга бир катар кызматкерлерди дайындоолор үчүн буйрукка кол койгон соң 2021 жылдын 10 январында өтө турган президенттик шайлоого талапкерликке аттануу үчүн арыз жазып, президенттин жана премьер-министрдин милдетин аткаруучу кызматын өткөрүп берген. Шайлоодо жеңип чыгып 28 январда расмий түрдө ант берип, президенттик ишине киришкен. Үй бүлөлүү 1-айым Айгүл Жапарова менен 4 баланы Дастан, Рустам, Нурдөөлөт жана кызы Жанайымды тарбиялап келишет. Уулу Дастан 2019 жылы жол кырсыктан көз жумган. Ошол эле жылы экинчи уулу Рустам Жапаров үйлөнгөн. Ошондой эле анын каза болуп калган бир тууганынын уулу Ринат Жапаровду да тарбиялап келгени маалым. Учурда президент Садыр Жапаров 3 неберенин чоң атасы.